жігіттер, бір 2 минут уақытыңарды алсам боло. Біз Шариат медиа порталынанбыз. Ушундай суроо жооп кылып атабыз. Эгерде туура жооп берсеңер, 4 суроо берем, туура жооп берсең. Багыт китеп дүкөнүнөн ушундай китептерди белек кылып берсе. Бул жооп берсе, экөөңөр дагы жооп берсеңер болот. Келемде. Аракет кылып көр. Бул жеңил эле суроолор. Просто көп эметербейм да ушундай эмеде. Мейли. Курандагы биринчи сүрө. Ла илаха илlalloh Мухаммад расул. Сүрө. Эме Фатиха сүрөсү? Азаматсыз таптыңыз ооба. Экинчи суроого өтөбүз. Экинчи суроо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул эмне? Барат. Азаматсыз туура жооп бердиңиз. Анда үчүнчү суроого өтөбүз. Мусулман деген ким? Мусулман деген? Барыбыз мусулманбыз, туура. Мусулман деген ким? Ичине мындай. Ошону айтып берсеңиз. Ошого айта албайтам да ошону. Мусулман деген. Аракет кылып көрүңүз. Мусулман адам кандай болуш керек? Мусулман адам биздин милдет эмне? Ушундай. Мусулман адам ким? Мусулман адам динге ишенген адам. Динге ишенген адам. Ислам динine ишенген адам. Алла Таалага моюнсунган адам. Моюнсунган адам. Албетте. Жардам берейин. Өтөм кийинки суроого өтөбүз. Андан кийин 4-сүрөө суроо. Бактылуулук, бакыт бул сиз үчүн эмне? Бактылуулук эмне? Бактылуулук мен үчүн динде биринчиден. Мусулман болуп төрөлгөн мен үчүн эле бакыт деп ойлойм. Кудай алдында баш ийип 5 мал намаз окуп тизябыз бүгүп аткан ошо мен үчүн бакыт. Ошол бактылуулук. Азаматсыз эң туура жооп бердиңиз. Мен анда сизге Аязовдун бакыты деген китеп экен. Буюрса үйдө аялдар болсо бересиз, окуйсуз. Багыт китеп дүкөнүнөн ушундай китептерди белек кылышым мүмкүн сизге. Анда суроолорго өтөйүн. Курандагы биринчи сүрө. Окуйсуң. Баары тапса болот, баары келгиле айткыла. Билесиңерби? Курандагы биринчи сүрө. Билбедиңизби? Мейли, чоң рахмат сизге, ишиңизге келет. Курандагы биринчи сүрө. Фатиха. Азаматсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул Дарат. Мусулман деген ким? Мусулман деген кандай болуш керек? Мусулман деген адам Алланын китептеринде пайгамбарларга жакшылык, жамандык Алладан экенинде, өлгөндөн кайра тирилүүгө ошол адамны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элчи экенине ыйман келтирген адам мусулман. Алла Тааланын парыздарына моюнсунган адам. Моюнсунган адам. Азаматсыз. Анда акыркы сурообузду берели. Бакыт бул эмне сиз үчүн? Бакыт бул дин. Бактылуулук бул дин. Эгер дин менен жашасак бул дин акырет бактылуу болобуз да. Ким Алланы тапса баардык нерсени табат, ким Алланы жоготса баардык нерсени жоготот. Азаматсыз эң туура жооп бердиңиз. Анда биз багыт китеп дүкөнүнөн сизге ушундай китепти белек кылабыз. Мениңиз ишиңизге келет. Алга суроого өтөйүн. Пайгамбарыбыз айткан намаз бейиш ачкычы. Намаздын ачкычы бул Куран. Жакшылап ойлоп көрүңүз. Намаз окуу үчүн эмне кылыш керек адам? Ыйман. Жок, ага чейин намаз окуу үчүн бир жумуш аткарып андан кийин намазга туруш керек да адам. Мен жардам берейин сизге. Намаз окуш үчүн суроону дагы жолу кайталап бересизби? Пайгамбарыбыз айткан бейиштин ачкычы бул намаз. Намаздын ачкычы бул намаз окуу үчүн адам эмне кылыш керек? Алгач эмнени аткарып туруп андан кийин намазга туруш керек? Желание болуш керек. Таппай калдыңыз, дарат алыш керек. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Мениңиз ишиңизге келет. Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү азаматсыз таптыңыз. Экинчи суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан бейиштин ачкычы намаз, намаздын ачкычы бул Дарат. Дарат, азаматсыз. Мусулман деген ким? Үчүнчү суроо. Мусулман деген биринчиден Аллахка ишенген адам. Ошо. Кенен айтсаңыз, Аллахка ишенген адам ооба. То, что биз мусулман адам кандай болуш керек? Мусулман адам аял кишиби, эркек кишиби? Мейли, айырмасы жок.
Мусулман адам Жол бир эле да негизи. биринчиден дарат менен жүрүш керек, экинчиден убактысы менен намаз, үчүнчүдөн эми билбейм, кому как мен үчүн эч кимге жамандык кылбай, ар дайым мусулман жолунда. Ичинен мындай жолуңуз жакшы болбой жатат. Себеби бир эки эле сөз. Бирок мен айтып коеюн туура жоопту. Же өзүңүз изилденип алыңыз. Туура жоопту мусулман адам ким дегенге. Өзүбүз айтарбыз. Мусулман адам деген Алла Таалага баш ийген адам. Алла Тааланын парздарына, бизге буйрулган нерселерди баш ийген адам бул мусулман деп айтып коебуз. Сизге чоң рахмат оюнга катышканыңыз үчүн. Биз сизге мындай белегиңизди берели. Биламда рахмат. Курандагы биринчи сүрө кайсы? Бакара. Жок, ойлонуп көрүңүз, ал экинчи сүрө. Фатиха. Азамат таптыңыз. Экинчи суробуз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул Дарат. Точно дарат? Точно. Азамат туура жооп бердиңиз. Анда үчүнчү суробуз мусулман деген ким? Мусулман деген кандай болуш керек? Негизи мусулман дегенди чечимдеп берсеңиз, ким өзү? Баарыбыз мусулман. Мусулман деген тартиптүү адам болуш керек. Мусулман деген 5 мал намаз окуп. Кыска эки сөз менен түшүндүрсөңүз болот негизи. Мусулман деген бул чечимиши кыйын болот. билбей калыңыз, Мейли мен анда айтып коеюн, мусулман деген Алла Тааланын парздарына Алла Таала буйрулган нерсеге моюн сунган адамдар да. Ошону мусулман деп айтып коебуз. Сизге чоң рахмат, анда оюнубузга катышканыңыз үчүн. Баарына жооп бербесеңиз дагы сизге могу беребиз. Экинчи суроого өтөйүн мейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, намаздын бейиштин ачкычы бул намаз. Намаздын ачкычы бул Намаздын ачкычы мен оюмча билбейт экенмин аны. Вообще немеге окуп көргөн эмесмин. Буюрса окуйсуз деген үмүттөмүн. Үйрөнөсүз. Мейлиңиз анда ишиңизге ийгилик, соодаңызга ийгилик. Биринчи суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул дарат, азаматсыз таптыңыз. Экинчи суроо. Курандагы биринчи сүрө. Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсү, азаматсыз. Сиз үчүн мусулман деген ким? Мусулман ким өзү? Мусулман деген Аллага ыйман келтирген, пайгамбарга ыйман келтирген. Жакшы. Аллага моюн сунган адам, Акыретке ишенген. Туура, азаматсыз туура жооп таптыңыз. Бакыт деген бул эмне? Бакыт деген жүрөктүн тынчтыгы. Жүрөктүн тынчтыгы. Дагы кандай сүрөт бере аласыз бакытты? Бакыт бул Алланын ыраазылыгын табуу. Алланын ыраазылыгын таап жашоо бул бакыт. Азаматсыз эң туура жооп таптыңыз. Атыңыз ким болот? Дүкөнүнөн китеп магазининен бул китепти сизге белек кылабыз, анда мот болсун. Бакыт китеп дүкөнүнөн ушундай китептерди белек кылабыз. Анда суроого өтөйүн. Курандагы биринчи сүрө. Фатиха. Азаматсыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, экинчи суроо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Кел, мына алып коелу. Баштан баштайлы? Башынан баштайлы. Курандагы биринчи сүрө. Аль-Фатиха. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бейиштин ачкычы намаз. Намаздын ачкычы бул Дарат. Точно? Намаздын азыр-азыр бирин тойлонуп алайын. Намаз, дарат, намаз, бейиш. Туура эле, намаз, дарат. Туура эле таптыңыз, бирок уверен болбойсаңыз өзүңүзгө жакшы. Анда үчүнчү суроого өтөбүз. Мусулман деген ким? Мусулман деген кандай болуш керек? Мусулман деген бул биринчи айтканда жөнөкөй болуш керек. Башкаларга ушул коомдо башкаларга мындай айтканда бардык жагынан пример болуш керек. Жакшы, ал мусулман сыпаттарын айтып атасыз, бирок мусулман дегенде мусулман адам, мусулман деген кыскача түшүндүрмөсү бар да? Мусулман дегенде инсан дейли анда. Бала ушундай туура айтсак?
Жок, жооңуз туура болбой калды. Мен суроо кандай суроо? мусулман деген ким? Мусулман деген адамдар. Мусулман деген ислам бул дини. Ошол исламдын ичинде, то есть исламды камтыган, ошого баш ийген, ошонун мыйзамдарына баш ийген бул биз адамдарбыз. Мына эми туура жооп бердиң. Мисалы айтканда, мен мусулманмын. Алла Таала бизге буйрулган нерселерди аткарган адам, моюнсунган адам бул мусулман. Бул мусулман. Туура тапкансың, мына ушундай жол. Анда 4-чү сурообуз, акыркы сурообуз. Бакыт деген бул эмне? Бакыт деген эми бул айта берсе көп, ар кимге ар кандай. Мен үчүн деген бакыт деген Абдушкүр Нарматов айткандай, бактылуу болуш үчүн бул дин жетишерлүү. Дин менен жашаган адам бул бактылуу деп эсептейм. Чоң рахмат. Төртөөнө тең туура жооп бердиңиз. Биз куттуктайбыз. Анда сизге текстти белек кылабыз. Окуңуз. Буюрса көп жакшы нерселер бар ичинде. Ишиңизге келек чоң рахмат сизге.